Зульфия Боруева. Баткен шаарынын аялдар үчүн фитнес клубунда 3 жылдан бери аялдарды машыктырып келе жаткан 66 жаштагы тренер. Ал бир күндө 50дөн ашуун кыз келинди машыктырат. Спорт бул жашоо, спорт бул сулуулук, спорт бул ден соолук. Ушундай принципте биз ишти алып кетип атабыз. Мына өзүңөр көргөндөй аялдарыбыздын ден соолугу үчүн азыр күрөшүп атабыз. Аялдар позитивдүү түрдө толук катышып ойноп кетип атышат. Биздин уюшканыбызга ушу 1 жыл 3 жыл болуп атат. 3 жылдын жүзү болуп атат. Аябай результаттар сонун болуп атат. Эки система менен иштейбиз. Физический клубтар бияктан кетет. Дене тарбия боюнча өзүңөр көргөндөй аэробика, музыка, йога, гимнастикалардын бүлак түрүн кылып, экинчи системабызда ЛФК деп коет. Лечебный физический культура. Лечебный физический культурада бизге уже ооругандар келе баштайт. Ушуларда результат жакшы болуп атат. Зульфия айым соода тармагында алектенип, бирок ден соолугунан улам 17 жыл бою спорт менен шугулданып, өзүнүн жашоо образына өзгөртүүлөрдү киргизген. Тренер белиндеги грыжа кыйнап жатканда спорт аны айыктырчу жол болгонун айтат. Албетте спортко келишке бир нерсе түрткү болотчу. Ошол грыжа менен ооруп калып, ошо барбаган жерим калган жокчу. Бир гана бир профессор айтты, кызым сеники спорттон деди. Грыжа бул лечение эмеден болбойт деди. Сеники только спорттон. Омуртка мындай ачылып, кайта жабылып, ушундай сонун сен спортко өт деди меничи. Спортко мен өттүм. Биринчи, экинчи жылдары кыйналдым. Аны негизи биякта сенде желание болуш керек да, каалоо болуш керекчи. Ошо менде негизи бар эди каалоо. Ошо боюнча ушу спортко өттүм. 1 жылдын ичинде ошо грыжадан айыгып кеттим да, грыжаны азыр унутуп койгончу. Грыжаны унутуп, ошо грыжа болуп келгендерди өзүм кандай кылыш керек, кантип өтүш керек, кайтадан ошо грыжаларга жардам бере баштадымчы. Жашымды ойлобойм эч качан бирөө сураса гана ий деп калам мен. Негизи жашымды ойлобойм, кете беремчи. Кете берем, чарчабайм. Чарчоо деген нерсе менде жок. Чарчабайбыз. Кунак жашоого өтөсүң, сергек жашоого өтөсүң адамчы. Даже бияктарыңдан болуп, спортко өткөндөн кийин өзгөрөсүңчү. Жашоого көз карашың башкачараак болуп калат. Ошо темп менен кете бересиң сенчи. Тренер алдын ала коюлган максатка жетүү үчүн күн сайын күч аракетин жумшап, шаардагы аялдардын ден соолугуна чоң салым кошууда. Ийгиликтерибиз ошо кыздардын ден соолугу жакшы болуп атат. Ошо негизги ийгиликтерим ошол. Мен ошолордун күндө сурап, күндө сүйлөшүп, бизге стресстер, көбүнчө бизге стресстер келетчи. Стресстерди көрдүңөр мына. Муналарга салабыз. Мондай тикенектерге салабыз. Жекече сүйлөшөсүң, аны түшүнүшүң керек. Сүйлөшөсүң аял катарычы. Ошолордун результаттарын көрүп мен өзүмчө рахат аламчы. Негизи толуп келген кыз келиндер азыр көп. Ошого жакшы результаттар болуп атат. Алды 12 килограммга чейин кетип бести таштап атышат. 8 килограмм, 5 килограмм. Уже келгенден баштап эле бир жумадан кийин уже байкала баштайтчы. Өздөрү сезе баштайт. Өздөрү сезет. Мен күндө буларды беседа кылып туруп, анан кийин сабак баштайм. Бул клуб Баткен облусундагы аялдар үчүн биринчи фитнес борборлорунун бири болуп, 3 жылдын ичинде көптөгөн аялдардын жашоо образына оң өзгөрүүлөрдү алып келди. Зульфия айым өзүнүн саламаттыгын чыңдап, башкаларга да жардам берип, аларга ден соолук менен туура жашоонун маңызын үйрөтүүдө. Биринчи башлаганда мына билесиңер, Гүлира Акымбековнун частный больницасы бар. Ошо больницадан ишти баштадым менчи. Ошону айтып кетиш керек негизи. Гүлира Акымбекова айттыки, ошол эмеге больнойлордон баштап ойнотоюк, больнойлорду. Испытание болду да бизге. Окууга жөнөттү Гүлира мени. Негизи окуп, анан окуп келип, кайта ошо больницадан больнойлор менен иштегенди баштадым менчи. Больнойлор менен иштегенде сен желететесиң, олорду аяйсың да, аябыз да бизчи. Ошолорду аяп, мамиле кылып, ошолорду ойнотуп, мындай кылсаң мындай болот, биз жашашыбыз керек, жашоо үчүн мындай кылышыбыз керек. Баягы чөгүп бараткан адамды биз көтөрүшүбүз керек да, психологиялык жактан дагы поддержка беришибиз аларгачы. Ошо больницада иштеп жүрүп, больницадан чыккандан кийин кайра ошо суроо талап көбөйүп кетти бизгечи. Проект жазып, долбоор жазып, мына Гүлира Акымбековна ушул бизде залды бизге иштетип берди. Мына ишти кетип атат. Негизги иши ошол ооруп аялдар менен баштаганбыз иштичи. Ошо менен жакшы кетип атат, өзүңөр көрдүңөр. Каарманыбыз фитнес клубка пенсия жашындагы аялдарды чакырат. Анткени пенсия жашында аялдар үйдө отуруп, кыймыл аз болгондуктан түрдүү ооруларга кабылышат. Биякта биз ошону кыймылдатабыз, кыймылга келтиребиз. Колдоруну, буттарыны бүт эмелер барчы биякта. Ошону келишкени каалайт элем да мен ушу үйдө отурган айрыкча өкмөтүбүз мына пенсияны көбөйтүп койду. Ошонун пенсиянын бир болбогон бир бөлүгүн эле ушул жака каржылап койсо, өздөрүнүн ден соолугу жакшы болуп, тыкан, сергек жакшы жүрүшөт элечи. Ушу
пенсионный возрасттагы адамдар келсин деп айтат элем менчи. Ушул фитнеске 4 айдан бери келем. Аябагандай жакшы, жакты, жеңил болуп каласың, настроениең жакшы болот. Ушу рахмат Зульфия эжеге бизди ушинтип ойнотуп жүргөнүгө. Фитнес ачылгандан бери келем. Ушул фитнести ачкан эжелерге ыраазычылык билдиргим келет. Ушундай фитнестер биздин Баткен шаарыбызда көп болсо деп ойлойм. 3 жыл аралыгында Зульфия айымдын окуучулары өздөрүнүн жеке фитнес клубун ачууга да жетишкен. Мисалы үчүн мен Насиба деген окуучум Автоатырга ачты. Автоатыр айлык өтүп ачты. Onu кетип атат. Чекке ачылды, Сабирхан ачты. Стадионго кыздарын ачты. Каратокойго барып келдик. Ушул жерге ачкандар баардыгы ушул жерде менен үйрөнүп алды. Анан мини тренер болуп барышып ишти башталса, бул деген нерсе эң жакшы деген нерсе.